Мындан 7 жыл мурун дал ушул Азиз 1 жашта болгон. Аны апасы Бактыгүл Кошонова колуна көтөрүп, жакшы жашоодон үмүт этип Казакстанга жол тарткан. Бирок ал бул жакта эле алданып Казактарга сатылып кеткенин кийин түшүнгөн. Айла жок 1 жаштагы баласы менен кайта бармак эле. Кетейин десе паспорту жок. Анан эптеп жан багыш үчүн ар кимдин колунда иштеп, ит көрбөгөн кордукту көрүптүр. Мен көргөн күндү эч ким көрбөсүн деген Бактыгүл Кошонова Супер KG порталына кенен маек куруп берди. Кийин барсак, акасы бизди малга алып барган. Малга мен жарамсыз деп калтырган. Шүтүп мени бир Карой деген айылга жайгаштырды. Бул тооктар, жумурткалар жинайсын ушундай жерге. Сон жүрдүм, мага вообще жакпай калды. Үстүн башка эмне менен бардык го. Шуну мен алдай өткөндөн кетемге түштүм. Кетем дедим. Ол айтты: "Сен алып келген адамга барып арызыңды айт" деди. Мен жумушчуларым өтө көп, ар кайсың менен бир-бирден сүйлөшө албаймын. Силердин акчаңар ошол кишиде, документиңер ошол кишиде, алып келген кишини тапта, ошол менен кет деди. Мен башымды оорутпа дедим. Мен өткөн ушундай сүйлөйт да, өзү ушундай бир киши. Жолдош деген. Аты эсимде ол кишинин, бирок өткөн 6 ай ошонун колунда турдум го. Ошонун жолдошун мен бой бермедим. Эгер өлтүрөм десеңиз да туруп берем дедим. Ол тастап жиберем деди, этаждан тастай бериңиз дедим. Өткөн эгер ажал судан келип турса, мен өлүүгө дайынмын дедим. Өткөн эртеме кечпи баары өлөсүң го. Мен одан качып кутула албайм, эгер өлүм ушундан өлтүрө бериң дедим. Ол ушу чарчап калды менден. Сосын 25 000 берди да, жолго чыгара сал деди. 25 000 менен мен Сайран деген жерге келсем, ошол жерде без документтерди 40 000, 50 000 мен алып өтүп жүргөн экен ошол кезде. 25 000 менен түнбөй эле бала мен эч ким алып өтпөйт. Ошону шүйтүп айтты маган. Шүнтүп айткан соң мен 25 000 мен калдым да, сон Барахолка деген базарына барсам, бир грил саткан айелге папал болдум. Ол айтты: "Сен мынтип жүрсөң болбойт" деди. Жанагы "Сеңа бир жумуш таап берейин, балаң менен шаарда иштей албайсың" деди. Жакшы дедим. Сүйтүп бир мал багатын бирөөгө эмне кылды. Бирок өз эрким менен келишип бардым. Баргандан кийин ол жерде уй саап, жанагындай ушундай үйдүн жумуштары, тирчиликтери. Бирок 30 000 теңгеден төлөйм деди. 1 жыл 6 ай жүрдүм. Мен жапжакшы болуп калдык эми, зарабатта кайтайын, балам менин документтерим ушундай жок, өтүп кетүүм керек деп шинтип айтып едим. Жарайт, кетсең жиберейин деди. Таңертеңке дайындал деди. Дайындалдым да, туура акелип Моско түшүрүп, Казакстанда жана таксилер жүрөтүн 15 000 теңге берди, өзү кетип калды. Таң калып калдым мен. Сонда мен баягы акчаларым кайда, артынан кууп жете албайсың, ошо баарын түшүрүп, кийимдерди түшүрүп, балам экөөмүз түшүрүп, 15 000 теңгеди өзү джипке отурду да кетип калды. Мухит деген киши болчу. Сойтуп таң калып калдым. Мен кайтып обратно бара албайм үйүнө. Жанагы алыс да, вообще айдалада алыс. Ана кишини токтосоң токтобойт, 15 000 теңгеси несі. Шу мен ол жерде калып калдым да. Шинтип тагын бир жерде эле бир адамдар менен сүйлөшүп эле, мен бир жанагы Давлет келди дегенди таап алдым. Ол Нарынкол деген айылда турат экен. Ол Кытай менен чегаралаш. Ол Алматыдан 340 км ары турат, бирок облус Алматыга кирет да. Сүйтүп ол Давлет айтты, өзү булай киши жанандай. Телефон менен сүйлөштүк. Бир базарга кел деди, Алтын Орда деген жерге. Жакшы дедим, ошол жерге бардым. Алтын Орда деген жерге кездештик да, өзү толукта галстуктар тагып жүрөт экен шинтип. Мен Райымбек ауданын депутатымын дейт да, булай ушинтип айтат. Мен 5 убакыт намаз окуйм деди. Мен эч качан балаң экөөңдү жанагы иш ыйлатпаймын, баары жакшы. Айлык 60 000 теңге берем, мага тек жардам бер. Мен документтердин баарын алып берем, өткөн мен депутатмын деди да. Таң калып калдым. Мен неужели депутаттын алдында отурсам, ол кандай мени жибермеске? Сон ары бери ойлонууга убакыт жок. Мен ушундай срочно чечим кабылдайбыз, өткөн туратын жериң жок, ушундай кабылдайсың да. Жарайт байке дедим да. Сон кеттик, бирге алып кетти. Алып ошол Нарынколго алып барды, барадык. Мал багатын жер болду экен. Сон малдарын өткүзүп алдым да. О жерде бир аз иштеп, жана мал тыныч жүрдүм, бирок зарплата сураган жокмун. Өткөн акчаңдын баарына мен документ жасатам деди. Жакшы дедим. Тек документ жасап элге өткүзүп жибер дедим. Жарайт деди. Сүйтүп жүрө бердик. Ол айтор сезондор келип кайтадан чөп чабатын, жана будай оротун кезде ол кишиге мына Сокулуктан Нургүл деген бир кыз 6 киши алып барат. Ошол кыргыздарды алып барат да ошол жерге. Сосын мен бардым, ат менен бардым да Нургүлгө айттым. Нургүл, сен Гүлнөр, сен адам алып келбе. Бул Казакстанга келген адамдар кете албайт. Өткөн сен басына жоопкерчилигиң жакшы болсо алып кел. Мен 7 жылдан бери ушинтип посредник аркылуу келип кете албай жүрмүн.
ушундай болуп калды деп айтсам, деп угуп отурган. Мен бәрін буларды катырып жиберем, мен акчалардын убактысында алып берип турам деп, бирок 100 000 сом алдым деп айтты. Ашык айтты, бирок ошол жерде 30 000 сом да, сомго 30 000 сом алган. Сону 30 000 сом алдым Бишкекте деди. Ушинтип алып барды, касында мамасы болду өзүнүн, бирге барды сокулукта. Эгер Гүлнур көрүп турса ушунчалык. Мен телефонума чалса кездеским келет, катуучу. Ушундай сүйтти, алып барды да, сон хозяинге барып айтыптыр. Ана мен оштукмун го. Ана оштуктун башына чай кайнатпасаң, ол оштуктар ушундай ит болот. Мен адамдарымдын баарын бузуп жатыр, кет деп, бул жаман деп айтып жатыр. Негизи сондай чындык. Бул ушундай жумшап акчасын бербейт, жана уруп согуп ушундай. Бирок уруп согот. Балдарды ушул лопатка менен урганда 3 метрге лактыра коетун. Эми жана балдар 86-84-тун балдары болгон соң, жанагы таяк жегенге неге чыдабай олар кетип калды. Бир-бирден айтор качты булар, повод издеп. Мен кайтадан өзүм калып калдым. Онун бири Рима деген келинчек болду, жакшы болчу, ол нарындык болчу, ол вообще таяк жеп хозяиндан, дейт, Алматыдан да. По телефон сүйлөштүк. Сону айттым, мен энди болбойт экен да, бул кишиден эч кандай кайыр жок экен. Бирок эмгек акым алгым келет да. Эми иштегеним анык го, мен чындык го. Эч кандай мал жоготкон жокмун. Канча иштедиң? Көп иштедим мен ал жердечи. 2-3-4 жылда иштедим. Мен энди сону алуум керек болду да, жанагы хозяинга кайрылсам, кандай акча сурап турсун. Мен дейт, кыргыз деген ит калкты дейт, ич жерде көрбөпмүн дейт да. Мен бар жерге, мисалы, ол эгер эртип барса да айтам, туура маңдайындачы. Ушунчалык калк экен дейт, туура ит экен дейт. Бул кыргыздар тек акелип алып эле кулдукка өткүзүп жиберет. Бирок кулдар деп сүйлөйт. Менде 6 кул бар. Гүлнур 6 кул акеп тастады. Ал ушундай сүйлөйт да, бирөөлөргө сүйлөшсө. Бактыгүл, жүр деди, сен 1-2 саатка жумуштар бар деди. Мен энди бир үйүнө алып барат экен деп ойлоптум да, жакшы байке дедим да, ага дейм. Жиналып кирсем, ол постоянно пистелет, касында жүрөт, өзү казыр барсаңыздар да сондой пистелет, мылтык, жанандай мынандай. Алдыда мылтык менен шап келип басым жарып жиберсе болот. Мына басым нем калып калган менчи. Не болду дедим. Өзү билбей калдым мен. Сон касында бир Ахат деген жындысы бар онун. Сондай жана уур сок десе сондай жакшы не кылат. Сен дейт казактарда туруп, казакты жаман деп кыргыздарды кашырыпсың дейт да. Эми кашырганым чындык, бирок ол таяк жеп, ана бир баласы өлүп кала жаздаган. Лопатка менен уруп, жана жөндөп сууда агызбапсың деп, лопатка менен урган. Ол мына Сокулук районунда турган кишилер. Сүйтүп айтам, мен энди кетүүнү өтүндүм, бирок эч кайсы жакшы болбойтун. Өздөрү да билди, бирок жакшы болбойтун. Сүйтүп мен айттым, мен баарыңар үчүн эгер туруп берем, мен баарыңар кашып, мени кашыр десе туруп берем дедим. Туруп бердим, бирок сосын пистолетин алып такап атып жиберген, андай шарикпи бирденке салып алыптыр да, жаначы. Чырк кетип эле канап кетти башым. Содан мен калдык. Содан кийин да мен 7 ай мал бактым. Содан кийин да мен 7 ай мал бактым. Уштоп жанагы кишине басылса, маган акча берсе, мен өтүп кетсем, оюм эле ошол да мен. Посттун акчасы эле кыйнайт, мен иштенке кыйнап турган жок. Чорный ходдо өткүзөт, таксисттер деген жок эмес, бар. Өткүзөт, бирок жанагы тек акча берүү керек да. А менде жок го, акча жок. Эмне, акчанын баары казин тур. Сүйтүп 7 күз келген соң мен кетип калдым. Кашып кетип, Алматыга келип, сүйтүп жанагы бир стройкага бир жерге повар болуп, бир 15 күндө иштегенден кийин телевизор көрүп отурсам, жанагы бир авариямы, бирденке болгондо МЧСтин номери чыгып тур экен, МЧСтин. Ушинтип МЧСка мен телефонум жок, просто жазып алып жүрүп, кийин телефон алган соң сообщение жаздым да. Мен ушундай болуп калдым. Жана ушундай жагдай деп, просто балам окуудан калып жатыр, ушундай көмөк жардам берип, мени алып өтүңүздөр суранам деп жаздым. Сондай МЧСтан Бекзат деген жигит звонить этип, ушинтип айтты, бирок Бекзатка көп рахмет. Бекзаттын катты көп көмөктөрү тийип, ушинтип жанагы Бактыгүл эже, ол эч кандай маган саармай жагып оозума нан салбаса да, жанагы нетип турду да. Бактыгүл эже деп жана звонить этип турат, ушунчалык маган күч берип, сонун артында Бекзаттын артында, сүйтүп МЧСтин аркасында ушинтип өттүм Кыргызстангачы.
Каарманыбыздын бир тууган эжеси жана инеси бар. Апасы кичине кезинде эле казы болуп калгандыктан атасы башка турмуш курган. Мектепте деле жарытарлык билим алган эмес. Кийин турмушка чыгып бир балалуу болгон. Бирок көп өтпөй үй бүлө эки ажырым жолго түшкөн. Бишкекке келгенде да жакшы жашоодон үмүт этип экинчи жолу турмуш курган. Анда да жолу болбогон Бактыгүл Кошонова экинчи күйөөсүнөн төрөгөн баласын колуна алып Казакстанга кеткен. Ал эми биринчи баласын ошол эле учурда күйөөсү алып кетип калган. Бул консулдан туугандарыма звонить эткен да. Эми баарына өпкөм ушунчалык көп. Өйткөнү баары мени жыргатып койгон эч ким жок. Мен 5 жашында апам өлүп калган. Энем колунда өстүк. Энемден калган бир уул бар. Мама Сали деген, Салы деп айтат баары. Ол Москвада бала шакасы менен. Угам бирок Москвада, ол көп жылдан бери Москвада иштейт. Өз акем менен башка семьялары бар, башка нелери бар. Жанагы ошо сиздин кызыңызбы ушул же десе, жанагы айтпай Казакстанга кетти, жана күйөөгө чыкты деп, ал мен ойлойм олордуку өтө дурус эмес деп. Өйткөнү мен жынды болуп жүргөн кыргыздын кыздарын акелери бастарынан сылап, жынды болсо да бул жаш болуп адашып жүр деп. А мен уйтуп жүргөн жокмун го. Мен кадимки карапайым жумуш үйрөткөн соң, сону менен жаным багып жүргөн. Сосын мен не деп кайрылам олорго? Не деп мен тууганым бар деп айта алам? Маған керек болсо, шунчалык кажет болсо, отчествосын алып кетсе да шунчалык өпкөм жок. Өйткөнү мага эмне кажети бар? Мени окутуп коюппу, милдети болсо, биринчи. А мени эң элементарный жана мектепти бүтүрүп, колума паспортумду алып берип койсо да, ойбуй, мени окутуп, тарбиелеп, паспортумду алып берип койду деп барып жүгүнүп, мен кешире алам. Мен кешире албайм эч качан. Маган еще жанагындай проститутка болуп, ошто иштеп, атасы кууп жиберди деп көршүлөр жанагы айткан деп угуп жатырмын через жана консулдар аркылы. Сол көршүлөрүмө да айтатыным, проститутка деген сөзүнө абел жооп берүүнү айтам. Сосын ол не ол проститутка деген? Ош деген шаарны мен Ошто көргөн эмесмин, Ошто туулган менен. Мен прямо эле Бишкекке келип калган адаммын Нокаттан. Эч кандай Ош деген жерди окуган жокмун десем да болот. Мен бир 2-чи классымда токко түшкөнмүн, колум токко түшкөн. Сону бир эки барсам, балдар мазактап, күлүп шинте берип, мен барбайм деп кача берчүмүн. Ушундай болчу. Сону жана көршүлөрүмө айтатыным, ол ар өздөрүнүн баштарында бар. Кыз балдарын ошол жакта көрүп жатырмын. Кудайга шүкүр, мен ойтуп жанагындай проститутка болуп, башымдан кетип, жанагы олордун кыздарына окшоп арак ичип, темеки тартып көчөдө отурган жокмун. Тек кара эмгегим, башка жумушка чамам жетпеген соң, кара эмгек менен жанагы баламды асырап жеткизүү тек менин жакшы. Эми будан кийинки өмүрүм тек Казакстандагы кыргыздарды алып өтүү. Эгер паспортумду жасап беретін болсо, эгер ушу мемлекет жардам берип, Казакстанга барабыз, эмне жумуш кыласың? Эчтеңке жумуш кылбайм. Просто со мал баккан жерлерге барам жумушка. Олар алат сразу кыргызмын десең, сол жерде кыргыздар тартып чыгам. Эгер дагы уруп алып коётун болсо, энди кыргыздар үчүн турам мен. Эгер өлтүрүп койсо, өлүүгө да дайынмын. Өйткөнү тек кыргыздар үчүн иштейм. Учурда каарманыбыз бир туугандары менен көрүшө элек. Бишкектеги сезим кризистик борборунда күн өткөрүүдө. Анын көксөгөнү баласынын жана өзүнүн документтерин бүтүрүп, Азизди мектепке берүү. Бирок анын баары өзүнүн колунан келбегендиктен кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт.